Өлкө башчысынын тапшырмасы менен келген бийлик өкүлдөрү Кадамжай районунун эли менен жолугушту. Жыйында социалдык экономикалык маселелер, анын ичинде ички жана чарбалык жолдорду куруу, укуктарды коргоо, кадр маселесин жөнгө салуу, таза суу муктаждыгы, билим берүү тармагындагы көйгөйлөр көтөрүлүп, аларды жеринде угуп маселени чечүүгө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбеков, башкы прокурор Курманкул Зулушев жана облус башчысы Абдикарим Алимбаев ошондой эле тиешелүү жетекчилер келишкен. Мындан ары салынган сос объекттер, ошол эле жол, таза суу жана башка сапатына өзгөчө көңүл бурабыз. Жана мындай эптеп утуп алып тендерден, эптеп-септеп салып кетүү деген бүгүн болбойт. Тендерден 10% доля жеш деген болбойт туугандар. Эгер көз жаздым менен өтүп кетсе, ал эртеби кечби колго түшөт. Мамлекеттин казынасынын акчасын биз көздүн карайгындай сактап атабыз. Мына ошол боюнча салым кошуңуздар. Кимде ким сапатсыз мектеп курулуп атат, кимде кайсыл органда коррупция жүрүп атат, маалымат бериңиздер. Эч кимге бүгүн кырыша деген түшүнүк жок. Мына президент айтканын уктуңуздар. Эч ким кол тийгиз, министрден баштап жөнөкөй адамга чейин бирөө-бирөөгө кырыша болуп албайт туугандар. Кимдир бирөөнүн атын сатса, жогорку кызмат адамдарын маалымат бериңиздер. Чара колдонобуз. Эл менен болгон жолугушуунун негизги максаты элдин көйгөйүн жеринде угуп, аларды чечүүгө болгон аракет деп белгилешет. Жыйында бийлик өкүлдөрү сөз сүйлөп, кезекти суроо жоопко беришти. Анда элдин көйгөйүн жараткан таза суу маселеси, жер бөлүп берүү, райондун четки айылдарында мектептердин жетишсиздиги, ал эми кылмыштуулуктагы мыйзамдардын так аткарылуусу тууралуу бир канча суроолор узатылды. Бакин областындагы мына кечээ электе дагы ошол жерде сүйлөштүк, темир жол, кен байлык боюнча да сүйлөштүк. Сиздерде дагы бул жерде Кадамжай районунда кен байлык боюнча комиссия түзүлүп иштеп атат. Ошол кен байлык Кадамжай районуна элине иштеш керек. Кудай буюрса азыр мына бизде Өзбекстан мамлекети менен жакшынакай кол коюлса чегара боюнча, мына бул жерде дагы жакшы жумуштар болот газ боюнча. Башкы прокурор жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары өздөрүнө тийиштүү суроолор боюнча жашоочуларга жооп беришип, башкы прокурор мыйзамсыз иштерди өз көзөмөлүнө алып жоопко тартуу аракетин жасаарын билдирди. Андан сырткары жергиликтүү жашоочулар келген конокторго ыраазычылыктарын айтып, көйгөйлөрүн чечип берүүгө убада кылгандыгын айтышты. Көйгөйүбүз эле ушу бизге суу, биздин Кыргыз Кыштак айыл өкмөтү абдан ыстык жер. Şu bizim köygöyübüz эле суу. Суу боюнча тапшырган немелерибизден результат алдык. Мектептер боюнча дагы результат чыгып калар. Бердик көйгөйлөрүбүздү. Биринчиден şu президентибиз элге hiç мындай болгон эмес. Жериде келип бизге чоңдор hiç ким мынтип элдин көйгөйүнү жолугушуу кылып уюштурган эмес. Ел менен жолугушуп жакшы өттү, Кудайга шүгүр. Президентimiz жақсы işlerdi, mana айлықтарды ел үшін көтөрүп жатат, пенсияларды көтөрүп жатат, жөлөк пулдарды көтөрүп жатат. Ел дагы муну түшүнүп, бардыгы жолугушууга келгендери үчүн чоң рахматтарды айтты. Эскерте кетсек, аталган бийлик өкүлдөрү президенттин тапшырмасы менен өлкөнүн башка облустарында да эл менен жолугушуу өткөрүп, элдин көйгөйүн жеринен угуп, арыздарын кабыл алып келишүүдө. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.